Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. 2 жаштагы наристе 14-кабаттын терезесинен кулап каза болду. Башыда аялын жана үйүн өрттөөгө аракет кылган жаран кармалды. Республикалык СПИД борборунда кезек талашып чыр чыгарган аялдын видеосу тарады. Кемин районунда жол кырсыгы катталып, бир жаран жабыркады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Түндө Баткенде жер титиреди. 24-июнга караган түнү саат 12:07 Баткен облусунун аймагында очогунда 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 6 километр түштүк чыгышта, Берик суу айылынан 6 чакырым түштүк батышта, Разаков шаарынан 50 чакырым түштүк чыгышта, Баткен шаарынан 72 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Өзгөрүш Берик суу айылдарында жер титирөөнүн күчү 3,5 балга жакын, Кызыл Чарба айылында 3 бал, Катран, Кара суу, Лейлик, Рабат айылдарында 2,5 балга чейин сезилди. Булак бара келди. Кемин районунда жол кырсыгы катталып, бир жаран жабыркады. Чүй облусунун Кемин районундагы Бишкек-Нарын Тору Картууна жолунда 2 унаа сүзүшүп, кеминдик жаран жабыркады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында окуя 22-июндан 23-июнга караган түнү болгон. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа алдынан кесилиш жолдон чыга калган, Honda үлгүсүндөгү унаанын артынан сүзгөн. Кеминдик жеке ишкер аталган жол кырсыгында жабыркаганын жана өз социалдык баракчасына маалымдаган. Республикалык СПИД борборунда кезек талашып чыр чыгарган аялдын видеосу тарады. Социалдык тармактарда республикалык СПИД борборуна тартылган аял кишинин кезекке байланыштуу чыр чыгарып жаткан видеосу тарады. Күбөлөрдүн айтымында окуя бүгүн эртең менен болгон. Саат 6-дан бери кезекте турган адамдарга карабастан аял мени биринчи киргизгиле деп талап коюп жаңжал чыгарган. Видео кадрлардан аялдын кыйкырып, башкалар менен кайым айтышып жатканы байкалат. Окуяга байланыштуу расмий тараптар азырынча комментарий бере элек. Колдонуучулар мындай жүрүм-турумду кескин сынга алып, тартип сактоо органдарынын чара көрүшүн талап кылышууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бакиевтерде түйүмө жеткен эмес. Жол талашкан айдоочулардын чатагы. Интернет желесинде 2 айдоочунун жол талашып кайым айтышкан видеосу тарап, коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Видеодо алардын бири карама-каршы тилкеге чыгып алып, өз жолу менен келе жаткан айдоочуну коркутканын байкоого болот. Toyota унаасындагы айдоочу ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп, бирки айдоочу жол бербей койгон учурда таш менен унаасынын терезесин талкалап салган. Ошондой эле 2 айдоочу кайым айтышып, коркутууга алган жаран Бакиевтерде түйүмө жеткен эмес деп ага милициянын да күчү жетпестигин айтты. Ал бир нече ирет мен басмачымын деп билдирди. Окуя кайсыл жерде орун алгандыгы азырынча белгисиз. Учурда расмий органдарда бул боюнча маалымат бериши элек. Орунтаев Бишкекте курулуш компаниясынан жабыр тарткан жарандарга жолукту. Министр Нурдан Орунтаев Бишкек шаарында Асмастрой курулуш компаниясы куруп жаткан Достук турак жай комплекстен жана Чымкент көчөсү 28 дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйдүн сатып алуучуларына жолукту. Жарандар курулуп жаткан объекттер өз убагында бүтпөй жабыр тартып жатышканын билдиришти. Министр Нурдан Орунтаев курулуш объекттерин кыдырып көрүп чыкты. Тиешелүү башкармалыктарга тапшырмаларды берип, курулуштун жүрүшүн тездетүү үчүн чаралар көрүлөрүн баса белгиледи.
Ат башыда аялын жана үйүн өрттөөгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Малым болгондой 22-июнь күнү Ат баш айылынын 1989 туулган тургуну мас абалында аялын бычак менен коркутуп, үйүнө жана жубайына бензин чачып өрттөөгө аракет кылган. Шектүү сыртка ширеңке издеп чыкканда аялдын туугандары келип, алар 102 кызматына телефон чалып, милиция өз убагында кылмышты токтоткон. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 177-беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 2 жаштагы наристе 14-кабаттын терезесинен кулап каза болду. Бишкекте бала көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулап түштү. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ИИБ тарабынан тастыкталды. Такталгандай 23-июнда Бишкек ШИПтин 102 кызматына Улан-Кечи районундагы үйлөрдүн биринде 14-кабаттан бала кулап түшкөнү тууралуу билдирүү түшкөн. Алдын ала текшерүү учурунда 2023-жылы туулган жаран 14-кабаттын терезесинен кулап кеткени аныкталган. Жыгылгандан улам ал оор жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабастан жашоого туура келбеген жаракаттан көз жумган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Айда. Эмне страшный айда отасың? Мына страшный болгон. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne stresini ayda böyle oldu? Batayda oturdun. Ya. Niye arkaga verip niye kaçıyorsun dedim götümden ayda oturdum. Söz senin o stresini ne çıkıp otasın? Farkımızda koyalım. Bildin mi? Buna bir nerse olmasın, mağa gelin bir tane. Betin ayda. Bir nerse olasın, görürsün. Mağa polni kırgız aslan, polni. Ne aslan? Men basmaçı olgan, göp saygan çoğ atam. Düşündün mü? Sen düşünmeysin al mesela. Düşünürse göp var. Açılık menen iki jaktan da. Neni? Bak yiyipler asılı, takımda jetken emez ki. Ay tutam mı? Ayrıyım nasıl, Liboyun. Liboyun ha? Liboyun ayrıyım, gelsin nasıl. Öt olasın, mağa tengelse. Abi sakak son çukalıkla tamam mı? Ay tutam mı nasıl? Vurup. Ekibin canı çıkmaya öldürürler bunu. Nasıl bunlar ki? Ekos ayıp ettirir. Düşünür mü? Oynam. Milisi aslayan, başkalacağım. Aman çukalıkla. Niye nikah? Sen öyle olamıyorsun nikah. Sen iki yol Türkmen'inde maylı. Men korkutmasın oşonda bakayım. Uğup dur. Sen oşonda qanday çornaysın ya? Çornayamıyorsun ben. Gel sen. Men basmaçım. Basmaçı? O. Qanday oldu basmaçı? Men onu Kırgızstan aslatma. Sen bana tengellegin. Başına aytpayсың anda. Men sana erkekçe söyleyeyim. Men Liboy tarafından alam seni.